Кымбаттуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, 5 май Егемен Кыргыз Республикасынын тарыхында өзгөчө маанилүү күн. Конституция күнү элибиздин эркиндигинин, мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөнүн, жаратмандык менен мээнет кылуунун жана адилеттүү өнүккөн коом куруунун майрамы. Бул күн баарыбызды мыйзам ченемдерин урматтоого, адам укуктарын баарынан бийик коюуга, өз укуктарыбызды коргой билүүгө, ошону менен бирге ар бирибиздин коомчулук алдындагы өз милдеттерибизди сезүүгө үндөп, келечек муун алдында биздин зор жоопкерчилигибиз бар экенин эскертип турат. Баш мыйзамыбыздын укуктук маңызы гана эмес, руханий жана маданий мааниси да бийик. Элибиздин келечек мүдөөсү менен дүйнө таанымын чагылдырып, өлкөбүздүн өнүгүү багытын аныктоочу пайдабал катары кызмат кылат. Конституция мамлекеттик жана жарандык биримдикти символдаштырган өзгөчө баалуулук. Бул баалуулукту барктай да, баалай да билүүгө тийишпиз. Баш мыйзамыбыздын ченемдерин кыйшайуусуз аткарууну сүйүктүү мекенибиздин туруктуу өнүгүүсүнүн кепили катары кабылдашыбыз абзел. Биздин негизги милдетибиз Конституцияда камтылган баалуулуктарды карманып, анын ченемдерин бекем сактап, өлкөбүздү мындан ары өнүктүрүү болуп саналат. Кадырман кыргызстандыктар, укуктук таянычыбыз жана башкы тирегибиз болгон Конституциябыздын күнү менен дагы бир жолу куттуктаймын. Баштаган реформаларыбыз жүзөгө ашып, көздөгөн максаттарыбызга жетели. Баарыңыздарга бекем ден соолук, узак өмүр, бейпил турмуш, бардар жашоо каалаймын. Майрамыңыздар кут болсун.